Саламатсыздар кесиптештер. Математика сабагына башталгыч класска мына ушундай PowerPoint программасы менен атайын тапшырмалар жасалды сабакка. Эң биринчи сабак башталганда мына ушундай карточкалар ачылат. Окуучулар кайсы карточканы тандаса, ошол карточка ачылат, ичинен суроо чыгат. Бул орус тилдүү класстарга жасалды, 3-класска. Анан артынан жообу чыгат. Окуучулардын тандаган карточкасы боюнча ачып турасыздар бул жерден. Бардык карточкалар ачылгандан кийин бул жерден тема жабык болот. Анан сүрөткө алып келип басса, сабактын темасы чыгат. Карточкалар үй тапшырмасын кайталоо аркылуу жаңы теманы ачып алат мугалим. Андан кийин бул жерден 325-ти 3-кө көбөйтүүнүн алгоритми берилген жана бул жерде түшүндүрмөлөр менен. Кайра бул жерден 2 орундуу санды 1 орундуу санга көбөйтүүнүн алгоритми. Бул жакта түшүндүрмөлөр менен. Андан кийин бул жерде колесо фортуны. Бул жерден крутить кылганда окуучулардын аттарына кайсы окуучунун аты келсе, ошол окуучу бул жердеги китепчелерди тандайт, бирөөсүн. Китепче ачылат, ичинен тапшырма чыгат. Бардык 5 китепченин ичинде 5 тапшырма камтылган. Андан кийин бул жерде маселе берилген. Видео аркылуу жасалган маселе. Бул жерден окуучулар маселенин шарты менен таанышышат. Сүрөт аркылуу, видео аркылуу. Андан кийин чыгарылышы дагы ушул видеодо берилген. Андан кийин номер 4 кесиндилер боюнча номер 4-түн экинчиси. Жана бул жерде билим дарагы. Бүгүнкү сабак түшүнүктүү болду дегендер жашыл алманы тандашат. Сабак кызыктуу болду дегендер сары алманы тандашат. Тандаган сайын бакта алмалар пайда болот. Эч нерсе түшүнгөн жокмун дегендер кызыл алманы тандап сабак жыйынтыкталат. Бул тапшырмаларды аткарууда эч кандай интернеттин кереги жок. Интернет жок эле колдоно бересиздер. Сиздер дагы сабактарыңыздарды кызыктуу кылып өткөнгүңүздөр келсе, анда профилдеги WhatsApp номерге жазыңыздар.